29 уктуруу. Эсимде калганы, бир күнү сессияда баам салып көрсөм, 4 же 5 депутат министр бар экен. Ушулар мыйзам боюнча депутат болууга акысы жок экен. Экинчиси соттолгон адам. Үчүнчүсү жинди болгон адам. Ошондо мен чыгып сүйлөп, министр депутаттарды колдоп, ушулар министр болгондо депутат болом деп ойлобосо керек. Булар биздин арабызда депутат болуп берсе, зыяны тийбейт го. Биздин арабызда, менин врач катарында байкашымда, 30%га жакын депутаттардын нерв психикалык оорулары бар өңдөнүп атат. Булар деле депутат болуп жүрбөйбү десем, ошол замат микрофонго Ааматов Бекиш чыга келип, "Мобагай мени айтып атат" деп турбаспы. Мен, "Ай Бекиш, сенин аты жөнүңдү айткан жокмун го. Укмуш, сенин түшүнгөнүңө рахмат" дедим. Андан кийин марбай жийип чыгып, "Мамбет агай туура айтат. Жазуучулардын 30% жиндибиз" деп залдын баарын күлдүрдү. Андан кийин мен өз пикиримди айттым. Мындан кийин депутат болчулар, министр болчулар, адегенде медициналык комиссиядан ден соолугун текшертип анан болсун деп. Бул сунушум өткөн жок. Ар бири намыстана баштады окшойт. Ошол легендарлуу атыккан депутаттар кийин ойлосом, көпчүлүгү ар түрлүү кесиптин ээлери. Башынан ар бири чоң кызматтарда жүрүп, элге эмгеги сиңген үчүн көрсөтүлүп келген адамдар экен. Кийинки депутаттарды көрүп отуруп, ушул жыйынтыкка келдим. Ошондо биринчи акчаны, өзүбүздүн сомду кабыл алдык. Желекти, кийимди, гербти жана башкаларды ошол депутаттар кабыл алган экенбиз. Көрсө биз ошондогу депутаттар үчүн ушунун өзү сыймык, урмат экен. Мен 4 жолку чакырылышта 4 жолу депутат болдум дебедимби? Ар биринде менин байкашымда ар түрлүү адамдар бар. Эстүүсү, акылдуусу, активдүүсү, пассивдүү дегендери. Кийинки депутаттарды карап отуруп таң калам. Таң калганда эмне пайда? Айтсаң айтпасаң дагы өзгөртүп болбойт. Ошон үчүн эмне болсоң ошо бол деп унчукпай каласың. Көпчүлүгү даярдык деңгээли жагынан начар. Кээ бири эч жерде иштебеген, эл журтка пайдасы тийбеген, эмгеги сиңбеген адамдар. Булардын акчасы болсо болду, кайда болсо өтүп кете берет экен. Эми ушулар эч жерде иштебеген, иш боюнча тажрыйбасы жок. Анан депутат болгондон кийин элге акыл айтканда ошондо жаным кашаят экен. Акыл айтып, сүйлөөрдөн мурун өзүнө суроо берсе. Сүйлөп аткан нерсени өзүм түшүнөмбү деп. Мен депутат болуп жүргөндө бир каралчу маселени атайын ошол боюнча адистер даярдап, доклад жасачу эле. Бир күнү эч түшүнүгү жок депутат суроо берип атпайбы? Түшүнүгү жогун билип, мен "Бул иш боюнча түшүнүгүң барбы?" десем, "Жок" дейт. "Анда эмне сурап атасың?" десем, "Мен депутат эмесминби?" дейт. Жалгыз артыкчылыгы депутат деген наам. Ойлойт. Депутат эмне болсо дагы сүйлөй берсе жарашат го деп. 1981-жылга чейин мени академик эмес, мүчө корреспонденттикке да жолоткон жок. Депутат болуп турган убагымда Тургунбаев министрликтен түшүп, туберкулез институтуна директор болуп калды. Иштегенде 1 жыл болуп калганда парламентке ушундай институттардын отчетун коюп калды. Атайын комиссия түзүлдү депутаттардан. Себеби биздин республикада туберкулез оорусу менен көп адамдар ооруган. Бул өтө коркунучтуу, жугуштуу оорулардын бири. Анын жагдайы, таралышы деле элдин турмушуна байланыштуу. Сессияда комиссия доклад жазады. Жыйынтыгы начар. Союзда 1-чи орунда турсак керек. Андан кийин директор Тургунбаев доклад жазады. Министрлер советинин төрагасы Апас Жумагуловдун катышуусунда өтүп атат. Тургунбаев доклад жасап атып, бая мурунку министр манерасы калганда, колду ары бери шилтеп, "Бул оору менен орус, казак, өзбек жана башка калктар дагы ооруйт. Мындан эч проблема чыгарууга болбойт" дейт. Өзүн өзү актагысы келди. Бүткөндө
Кимде суроо бар дегенде, менде дедим. Ойрот Тургунбаевич, сиз министр болуп турганда сүйлөгөн сөзүңүздү, буйругуңузду угуп, жалган болсо дагы министр эмеспи деп сыйлоочу элек. Бул ишиңизде тилден башкада ооруну илим жөнүндө толугу менен айкындаган түшүнүк болуу керек го. Суроом, туберкулездин кайсы формасы элге коркунучтуу, жугуштуу десем, жооп жок. Үн чыккан жок. Дагы бир суроо. Эмне үчүн туберкулез оорусунун ачык жана жабык формасы бар? Жооп жок. Үчүнчүсү, каберна деген эмне? Десем, жооп жок. Ошол замат Зурдинов Ашыралы, азыр биздин медакадемияда ректор, ордунан тура калып: Мамет Мамекеевич, сиз Тургунбаевди инфаркт кыласызбы? Дейт. Жок Ашыралы. Бул киши министр болуп турганда мындан жаман нерселерин көргөнбүз. Инфаркт болбой эле жүрбөйбүзбү? Дедим. Зал тым-тырс. Мен: Апас Жумагулович, көрдүңүзбү? Институттун директорунун жообун. Бул адам директор болгондон кийин кичине уяты болсо, өзү ушул ооруну жакшы билиш керек эле. Анан бул жерде балдар отургансып, колду ар бери шилтеп, тоготпогонсуп сүйлөйт. Ойротко ушул мен сураган суроонун мааниси бар эле. Эшикке чыгып, медик эмес, өтүп бараткан адамдардан сурасаңыз, айтып түшүндүрүп берет. Менимче, ушундай директорлор турганда бул оору эч качан азайбайт. Ошон үчүн тез арада түшүрүш керек. Бул ооруну түшүнгөн, билген адистер жетишерлик бар, деп кеттим. Бул адам жогоруда айтпадымбы? Санитардык факультетти бүткөн. Оорулар жөнүндө эч түшүнүгү жок. Өлгөн кишини таба албайт го. Ошентсе дагы бул Тургунбаевди ошончо жыл иштеп жүрүп, жолдош жоро, туугандар менен катнашуу болгон эмес экен. Кийин баардык жагынан кыйшайып, төмөндөй баштаганда аялы таштап кетип, өзү бир бөлмөлүү тамда жашап жүрүп, өлгөндөн 5-6 күн өткөндөн кийин ваннасында жыттанып баратканда табылган дешти. Өлгөндөн кийин министрибиз Накен Касиев санавиацияга салып алып, Ошко туулган айылына алып барып коюп келди. Касиевдин айтымында бул адамда тең туш, жолдош, тууган жок кез экен. Ошон үчүн ар бир адам иштеп жүргөндө, айрыкча чоң кызматта иштегендер турмуштук бир эрежени унутпаш керек экен. Түбөлүк чоң боло албайсың. Чоң болсоң дагы адамгерчиликти унутпай, тең туш жолдош дегендерди, жамандыр жакшыдыр туугандарды эстен чыгарбай, жакшылык жамандыгына катышып, колдон келип турганда жардам көрсөтүп койсо, эч качан унутулбайт эле. Бир 1991 жылдар болсо керек. Дзержинский Токтогул көчөлөрүнүн бурчунда Соминдин үйү салына баштады. 10 квартиралуу. Бул үй менин оюмда жок эле. Чоңдор өзүлөрү бөлүштүргөндө мен дагы кирип калыптырмын. Кийин 10 үй эмес, 9 эле болуп калды. Себеби 5-кабаттан 2 квартираны бириктирип, Айтматов Чыңгызга бериптир. Мен, Молдобаев, Миррахимов, Ходос, Ташыбекова ушундай адамдарга үй бүт электе бөлүштүрүп коюптур. Кайсы кабат, эче бөлмөлүү үй дегенине чейин. Мага муну Соминдин жетекчилеринин бири Бейшебек Акунов билдирди. Мен угуп алып сүйүнүп калдым. Бүткүчө бир нече жолу барып көрүп жүрдүм. Ошол убакта эң жакшы салынган үйлөрдүн астыңкысы эле. Бүтүп калды. Качан чакырып ордерин берет деп күтүп жүрдүк. Бир күнү уулум Канат: "Ай ата, ал үйдү бериптир. Берген кишилер кирип алыптыр. Баарынын эле терезелеринде жарык күйүп турат", дейт. Эмне болуп кетти деп барсам, чын эле баары кирип жайланышып алыптыр. Ошол замат Бейшебек Акуновго жеттим. "Ой Бейшеке, эмне болуп кетти? Мен кайдамын?" десем, "Маке, болбой калды", дейт. "Эмне үчүн?" десем, бүткөндө кирчилердин тизмесин алып, Дүйшөев Арыстанбек Соминдин төрагасы эле Усубалиевке кирет. Усубалиев карап отуруп, сөз жок эле менин фамилиямды чийип салат. Дүйшөев
өсүп келаткан хирургубуз эле. Мир Рахимовго деле берип атпайбызбы? Десе, ошол Мир Рахимов экөө бир имаратта жашай албайт, деп коюптур. Мир Рахимов экөөбүз өлөр өлгүчө сен мендешип көргөн эмеспиз. Жолдошчулугубуз абдан жакшы эле. Ошол замат Усубалиевдин кабыл алуусуна жазылдым. Жооп берген жок. Бир нече жолу бардым. Кабыл албады. Аягында түшүндүм. Үмүтүмдү үзүп койдум. Кийин Кудай жалгап Усубалиев түшүп калды. Ошол замат Дүйшеев Арстанбек телефон чалып, «Маке, эртең келип, баягы үйүңдүн ордерин алып кет», дейт. Мен унутуп калыптырмын. «Ой Арстеке, кайсы үй?» десем, «Баягы бөлүнүп, ала албай калган үйүңдү», дейт. Сүйүнгөн бойдон эртеси ордерин алып, уулум Канат экөөбүз барсак, чын эле ошондон бери бош туруптур. Куруучулар ана-мынасын салып, склад кылып алышыптыр. Баарын чыгартып, кайра өзүлөрү ремонт кылып беришти. Дүйшеевке ушул күнгө чейин рахматымды айтып келдим. Мына, адамдын жакшылыгы эч качан унутулбайт экен да. Ошондо түңүлдүм Усубалиевден. Эми үчүн мени жаман көрүп калды деп. Көрсө, Жаманкулова, Усубалиевдин кудагыйы, Карыпкуловдун эжеси, Тургунбаев экөө Жаманкулова аркылуу Гүлжек эжени колго алат. Гүлжек эже абышкасын көндүрүп, айтып атып, жаман көрсөтүп койгон окшойт. Болбосо, Турдакун Усубалиевич мени абдан жакшы көрүп, оорукананы салып берген. Уруксаатын жолдоп, бул жакшылыгы эмгиче хирургдардын, оорулуулардын эсинен кетпейт. Кийин Турдакун Усубалиевич менен экинчи чакырылышта бирге депутат болуп калдым. Адегенде эч кимибиз даабай сүрдөнүп, канча кылган менен экинчи жагынан эмгеги республикага сиңген аксакалдарыбыздын бири катары өтө урматтап, сыйлап жүрдүк. Усубалиев сүйлөгөндө регламент боюнча 10 минута болсо, каалаганча сүйлөчү. Эч ким токтотчу эмес. Жакшылык жамандыктарда чогуу болуп, акырындык менен сүйлөшүп, бет ачыла баштады дегендей, Усубалиевден кийинки эле жашы боюнча улуу мен болуп калгам. Кийин ачык сүйлөшө баштаганда акырын өзүнөн сурадым. Турдакан Усубалиевич деп, кээде агай деп. Сиз мени убагында өтө жакшы көрчү элеңиз. Оорукананы өзүңүз баш болуп салдырып бердиңиз. Жана орден, наамдарды дагы сиздин убакта алып бердиңиз. Анан кийин эмне үчүн жаман көрүп калдыңыз? Бир жолку депутаттан калтырдыңыз. Бөлүнгөн үйдү дагы бердирбей койдуңуз. Бир нече жолу кабыл алууңузга жазылдым, кабыл албай койдуңуз. Эми ушуларды ким уюштурду? Кимдердин жамандаганына ишенип кеттиңиз? Деп, мен шекшигендерди айтып бердим. Агай, жооп бербей эле коюңуз. Өзүңүз ойлоңузчу. Ушул мен айткандын баары чындык, десем. Мамбет, эмнени айтып атасың? Деп койду. Адегенде Усубалиев президент Акаевка абдан катуу каршы турду. Ошол парламентте мен чыгып, Турдакун Усубалиевич, сиз республиканы 25 жыл башкардыңыз. Эми Акаев болбосо, дагы бирөө башкарыш керек го. Эми үчүн иштарды кылып, көрө албастык жасап атасыз. Кудайга тобо деш керек го. Байкасаңыз, сиз өзүңүздүн бала менен тең бала менен кармашып атасыз. Сакалдуу, көптү көргөн киши жардам бериштин ордуна каршы, тескери мамиле жасап атасыз, дегендей мааниде сүйлөдүм. Усубалиев чыгып сүйлөп, мен Мамакеевке прораб болуп, иштеп, оорукана салып бергем, дейт. Мен ордумдан жооп бердим. Мага өзүмө үй салып берген эмессиз. Оорукана мамлекеттики. Мамлекеттин акчасына салынды, деп. Андан кийин эчтүү адам эмеспи. Акаев менен кармашкандан эч пайда таппасын сезип, кайра оңолуп, аксакалдыгына өтө баштады. Акаев кек сактабай, Усубалиевди баатыр кылып, жана башка көп жакшылыктарды жасады окшойт. Мени көп жакшы көрбөсүн акыркы жолу сездим. 90 жашка чыкканда мени чакырган жок. Ошондо сездим, бул кишинин кекчил экенин. Аман болсун. Мындан ары мен Усубалиевсиз, Усубалиев менсиз жашай беребиз деген ойго келдим.
Өмүр сапарымдагы тагдырлар, биз жетишкен аксакалдык дөөлөт. Институтту бирге бүткөн жолдошторум, шумкарлар тобу, эмне үчүн шумкарлар аталып калганбыз? 1952-жылы институтту бүткөн кыргыз, өзбек жолдошторум Мамбетов Мукамбет, Турусбеков Бейшен, Мамакеев Мамбет, Чокморов Жусуп, Сейитказиев Эсен, Абдылдаев Керим, Жумабаев Черик, Даминбаев Махмуд, Эркинбаев Шариф, Рыспаев Сапарбек, Ажыгулов Эсенбек, Көккөзов Орозбек, Бакиров Сангара, Ажыгулов Казы, Ниязов Жолдош, Ибраимов Абдул, Бердыбаев Эркин, Мурзалиев Арстанбек, Шаинов Жолдош, Осмонов Омор, Жумаев Хусейн, Кайпеков Кудайберген, Мухамедияров Алик, Айылчиев Кудайберген, Мурзахматов, Кудайбергенов. Дагы 5-6 кыргыз, өзбек кыздары бүттеле. Ушулар баарыбыз институтту бүткөчө эмне деген гана кыйынчылыктарды көрбөдүк. Ошонун баарына чыдап жүрүп бүтүп чыктык. Бүткөндө ар бирибиз ар тарапка, республиканын аймактарына бөлүнүп иштеп кеттик. Айтып кетпедимби? Жогоруда биз бүткөндө Акунбаев институтка директор эле. Комиссиясы жок эле, ким кайда барат деп өз бөлүштүргөн. Ушулар институтту бүткөнчө той тамаша, үлпөт, аял алуу, күйөөгө чыгуу болгон жок. Ар кимибиз окуунун, анан курсактын аракети болуп, убакыт өтүп, бүткөндөн кийин деле турмуш оңун элек. Жаңыдан иштеп. Үй жай жок, дагы эле кедейчилик. Үйлөнө баштадык. Балалуу боло баштадык дегендей. Ошого чейин бири-бирибизди билебиз. Бирок ким экенибизди толук билбейбиз. Курсагыбыз тоюнуп, алдыбыз илимдин кандидаттыгын жактап, ишибиздин ийгилиги боло баштады. Ар бирибиз өз алдынча оокат кылмай. Бир күнү отуруп, ушундай ойго келдим. Эмне деген кыйынчылыктарды, тозокторду көрбөдүк. Мына эми адам боло баштадык. Бири-бирибизди жакшы билиш үчүн учурашып, кез-кези менен кезектешип чакырышып, жакшылап таанышалы деген ойго келип чогулта баштадым. Шаарда калгандарды чогултуп, баары менен кеңеш салсам макул болушту. Мындан арабыздан Жумабаев Черик, Турусбеков Бейшен Ленинградка аспирантурага кетишти. Ажыгулов, Танин деген татар-кыргыз деп жазылчу, Киевке аспирантурага кетишти. Шаарда калганыбыз Салиев Эмил, физиология кафедрасында аспирант. Мамбетов Мукамбет, факультеттик хирургия кафедрасында клиникалык ординатор. Абдылдаев Керим, гистология кафедрасына аспирант. Эркинбаев Шариф, балдар оорусу кафедрасында ординатор. Рышаев Самарбек, гигиена кафедрасына аспирант болушту. Ар биринин кесип жолу, өмүр тагдырын кыскача түшүндүрүп баяндап кетейин. Жумабаев Черик экөөбүз абдан жакшы жолдош элек. Бирге жатаканада жатып, талканды тең бөлүшүп жеп, мамилебиз өтө жакшы эле. Ленинградтан 3 жылдан кийин адамдын анатомиясынан илимдин кандидаты болуп келгенде, туугандары болуп вокзалдан тосуп алдык. Каниметов Абдылда ал убакта билим берүү министри эле. Черик жакын аталаш тууганы. Черик поезден түшөр замат, мен Мамбеттикине барам, Мамбеттин үйүндө жашайм деп чогуу биздикине келдик. Анда биз деле араң жашап аткан кез. Алышбаев кайнагам таштап кеткен 2 кичине бөлмөлүү үй. Ошол үйдө Черик биз менен 1 жылдан ашык жашап калды. Черик өтө акылдуу, мээйлүү жигит эле. Институтту артыкчылык диплому менен бүткөн. Келер замат анатомия кафедрасына ассистент болуп орношту. Кийинчерээк байкап калдым, ичкиликке ооп калганын. Өзүбүз араң жашап атканда, адегенде түшүнгөн жокмун. Мунун ичкени убактылуу эле го деп. Бара-бара ишке барбай жоголо баштады. Кафедранын башчысы Шериф агай билет. Чериктин биздикинде жатканын. Мени чакырып алып, "Кайда Черик?" дейт. Ошентип жүрүп, Черик иштебей, иштен чыгып калды. Ооруканага жаткызып көрдүм. Болбоду. Үй турмушу жагынан да оңуло албады.
Бирөөлөр менен жашап жүргөнсүдө. Кийин жоголуп кетти. Казакстанда иштеп келди көрүнөт. Кайра келгенде бул жерге кызматка албай коюшту. Каниметов жардамдашып, Оштогу пединститутта анатомия, биология деген кафедрага орноштуруп койду. Ошол жерден күйөөгө чыга элек, химиядан илимдин кандидаты, жашы барып калган кызга үйлөнүп, турмушунун аягына чейин бала көрбөй, ошол аял менен жашап, өткөн жылдары 80 жашында кайтыш болуп кетиптир. Айылына шалбага алып барып сөөгүн коюптур. Өткөн жылы атайын издеп барып, көрүстөнүнө Куран окутуп келдим. Менимче, анча жакшылык көрбөй кетти окшойт. Болбосо, черик, профессор, академик болчу жолдошумдун бири эле. Өзүнөн кетип калды. Жаман айкы сооруга туш келип, кайтып кетти. Турусбеков Бейшен 1928 жылы туулган. Ленинградтан физиология боюнча илимдин кандидаты болуп келди. Бул жерден үйлөнүп жайланып, докторлук диссертациясын жактап профессор болду. Курортология институтунун директору, дене тарбия институтунун ректору болуп көп жыл иштеди. Ошол эле институтта кийин кафедра башчысы болуп иштеп жүрдү. Кийинчерээк ден соолугуна байланыштуу көп ары бери чыга албай калды көрүнөт. Жаштарды тарбиялоодо, билим берүүдө эмгеги зор. Илимге эмгеги сиңген деген ардактуу наамы бар. Кез-кез жолугуша калабыз. Академик Мурзалиев Арстанбек 82 жашта. Москвадан аспирантураны бүтүп, илимдин кандидаты болуп, кийин келип неврология кафедрасында иштеп жүрүп, докторлук диссертациясын жактап, көп жылдан бери ушул убакка чейин неврология кафедрасынын башчысы болуп иштеп келатат. Миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калган. Студенттерди даярдоодо, невропатолог врачтарды тарбиялоодо эмгеги зор. Көп жылдар бою мединституттун ректору, проректору болуп иштеди. Таланттуу илимпоз уюштургуч. Балдары, неберелери, чөбөрөлөрү бар. Ырыстуу, бактылуу карлыкты көрүп атат. Азырдагы баскан турганы нерв системасы жайында. Мүнөзү өтө жумшак. Оозунан жаман, орой сөз чыкканын уга элекмин. Жакшы жолдошторумдун, сырдаштарымдын бири. Ушул күнгө жамандык, жакшылыкта биргебиз. Бири-бирибизге эмне жардам керек болсо айттырбай даярбыз. 2 жолу жогорку советке депутат болгон. Көптөгөн мамлекеттик сыйлыктардын ээси. Мен Арстанбектин аман жүрүшүн каалайм. Абдылдаев Керим мени менен тең. 1927 жылкы. Институтту бүтөөр замат гистология кафедрасына аспирант болуп калып, 3 жылдан кийин кандидаттык диссертациясын жактап, ошол эле кафедрага доцент болгон. Дене тарбия институтуна дагы мугалим болуп пенсияга чыкканга чейин иштеди. Аялы кийин кайтыш болуп кетти. Бир уулу бар. Азыр онкологияда профессор. Керим институтта жаштарды даярдоодо эмгеги зор. Бир топ жылдар бою ден соолугуна байланыштуу пенсияда, эс алууда. Азыр ушул тапта баскан турганы, сүйлөгөнү жайында. Күнүгө эрмек да, эртел-кеч бильярдка барып, убактысын өткөрүп ойнойт экен. Бул деле физкультуранын бир түрү. Атаханов Камил 81 жашта, өзбек. Камил институтту бүтөөр замат Ошко башкы врач. Андан кийин көп жылдар бою областтык саламаттык сактоонун жетекчиси болуп иштеди. Өзү уюштуругуч жагынан өтө түзүк болуп, жакшы иштеди. Кийин Оштун медиа институтунда саламаттык сактоону уюштуруу кафедрасынын башчысы, андан туберкулез ооруканасында башкы врач болуп иштеп келди. Азыр ден соолугуна байланыштуу пенсияга чыгып эс алууда. Камил дагы үйлүү жайлуу, баласы дагы врач, илимдин кандидаты, небере чөбөрөлөрү бар. Саламаттык сактоодо айрыкча уюштуруу жагынан өтө эмгеги сиңген адамдарыбыздын бири. Республикага эмгеги сиңген врач. 3-дараждагы Манас ордени жана көптөгөн сыйлыктары бар.
Кийинчерээк көп кезик албай кеттик. Мамбетов Мухамбет 81 жашында каза болду. Мухамбет экөөбүз абдан жакшы жолдош элек. Өлөр өлгүчө сен мен дебей, бири-бирибизди өтө урматтап, сыйлап жүрүп өтүштүк. Мухамбет бүтөөр замат мага окшоп хирург болуп, факультеттик хирургия кафедрасына профессор Кургуловко клиникалык ординатор болуп 3 жылга калды. Ординатурадан кийин 3 жыл аспирант болду. Адамгерчилиги, жөнөкөйлүгү, жолдошчулугу өтө жакшы адам эле. Хирург жагы дагы жакшы эле. Көптөгөн ооруларды операция жасап аман алып калган. Негедир илим жагынан жылыш болбоду. Коргой албай койду. Өзүнөн да болуп кетти окшойт. Өзү көп маани бербей, салкын мамиле жасап туруп алды. Жетекчиси профессор Кургулов дагы анчейин көңүл бурбай койду. Хирург болуп жүрдү. Андан кийин туберкулез институтунда хирург болуп иштеп жүрүп, пенсияга кетип, айылда жүрүп, жаман ооруга кезигип кайтыш болду. Аялы дагы өткөн жылы кайтыш болду. Кызы, уулу калды. Кызы Чынара, небереси бар, өтө тыңгыз. Бизнес менен аракети күчтүү, тың турат. Уулу Азаматтын 2 баласы бар. Мухамбет дагы 20 жыл мурун өтүнөн приступ болуп, катуу кыйналып келип, өтүнүн ташы ары жалпы өт жүрчү түтүккө кирип кетип, мен өзүм операция жасап айыгып кетти эле. Андан кийин жарым жылдан кийин аппендицити жарылып кетип, дагы операция болуп айыгып кеткен. Салиев Эмил эрте кайтыш болуп кетти. Институтты бүтөөр замат физиология кафедрасына аспирант болуп калып, кандидаттыгын ийгиликтүү жактап, ассистент, доцент болуп, ошол кафедрада иштеп жүрүп, докторлугун бүтүп, мына эми жактайм деп турганда, оорубай сыркоолобой эле мүрт кетти. Эмне өлүм экенин байкабай калдык. Эмил дагы илимге өтө берилген жолдоштордун бири эле. Аялы 2 баласы калды. Bir balası көп жыл мурун кырсыкка кабылып өлүп кетти. Чокморов Жусуп өткөн жылы 82 жашында каза болду. Жусуп окууну бүтөөр замат Тяншан областына врач болуп кетти. Тез эле башкы врач. Анан көп жылдар бою областтык саламаттык сактоо тармагын башкарып жүрүп, Тяншанда чумага каршы күрөшүү станциясынын директору болуп иштеди. Андан кийин өз айылына тоңго башкы врач болуп которулуп кетти. Кийин пенсияга чыгып, көп жылдар катуу ооруп баса албай, кыйналып кайтыш болду деди. Жусуп саламаттык сактоо тармагында өтө уюштургуч болуп чыкты. Врачтарды тарбиялоодо, адамдардын ден соолугун сактоодо анын эмгеги өтө зор. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врач деген наамы бар эле. Көптөгөн орден медальдар менен сыйланган. Аялы дагы өткөн жылы каза болуптур. Балдары, неберелери бар. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин Мезгил жана инсан аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.